90'dan aşıp жақсы болып қалдым. Аппараты жақсы екен, аппараты мықты екен. Өмір бойы халықтың денсаулығына қам көрген Бурул Турдалиева эми минтип өзү төшөктө. Айтымында ал иштеп жүргөн мезгилде Нарын районундагы кичи мекени Четнур айылында 23 орунду оорукана эл кызматында эле. Андыктан азыркылай облус борборуна чапкылап, убара тарпмай болгон эмес. Илгеттеринде 23 көйкө больница болчу балам. 23 орунду. 5 түрөт болчу. Аябай жакшы эле. Жети калк госпиталге келчү илгери, жети калк гос деп койчу. Элеттиктердин муктаждыктары эске алынбай калган жогорудагы жагымсыздыктарга эгемендүүлүктүн биринчи күндөрүндө жасаган реформа себеп. Ага ылайык, ошондогу айылдык ооруканалардын баарысы үй бүлөлүк дарыгерлер топтору болуп кайрадан түзүлгөн. Ал эми мында оорулуулардын кызыктары, көңүл жазымда калгандыктары бүтүндөй жер шарына бүлүк салган бүгүнкү пандемияда билинип отурат. Маселен, аталган айыл аймагындагы 6000ден ашык эл азыркыга дейин тиешелүү медициналык тейлөөлөрүн ала албай ора. Ошол учурда кезегинде ушул өрөөнөлөрдүн керегине жараган имаратта ыңгайлуулуктар болбогондуктан ага баш баккандар аз. Эгерде ошо оорукана ачылып, койка эметилсе дагы дарыгер келиш керек да, келет да, буюрса. Анан дагы штаттар ачылыш керек. Себеби ал стационарда жаткан ооруларга өзүнчө сменге туруп 4 медсестра, 4 санитарка, еще ооруларга тамак бергенге тиги повар келип эметиш керек. Идиш аяк жуугуч, киз жуугуч дегендей штаттар ачылыш керек. Сыягы саламаттыкты сактоо министрлиги кошумча каражаттар талап кылуучу жогорудагы түйшүктөрдөн чоочуп жаткан өңдүү. Бирок адам өмүрүнө жана денсаулыгына байланышкан маселелерде эч нерсени аяп кереги жоктур. Мына ушундай көз караштагы орто нуралыктар өз чөнтөктөрдөн акча чыгарышып, ортого чогулган 500 000 сомго кычкылтек концентраторлору, дары-дармектер, эмеректер жана шейшептер алынды. Президентибиз азыр мына больница куралы, больница жок, больница салыш керек деп атпайбы? Биз салынып турган больницага эле кичине жардам берсе эле бүгүнкү күндө жакшынакай иш болот. Курулганга кичине гана жардам керек. Ошону гана биз талап кылып атабыз. Антке менен казынанын азыркы өп чаптыгында айылдык ооруканаларды кайрадан калыбына келтирүү кыйла эле кыйын экендигин жашырбайлы. Ушундан улам аларды кармап турган кетүүчү чыгымдардын бир бөлүгүн сөз болуп жаткан айыл аймагындагылар өздөрүнө алышып, кур дегенде оңдоп түзөө, жылуулук жана тамак аш менен камсыздоо түшүктөрүн тартууга даяр. Кудай буюрса ошо жылуулук системасын коелу деп атат. Койсо райцем өзүлөрү баланска киргизип, көмүрүн өзүбүз алып беребиз деп атышат. Ал эми биз болсо жанагы аварийный, тиңде мындай жактарын, шубак терезелерин дегенде ушул жактарын карап жетет чамабыз. Кошумча маалымат иретинде Нарын облустук бириктирилген ооруканасына жатышкан бейтаптардын жана стационарга калышкандардын 80% элеттиктер экендигин белгилейли. Алардын алды 30-40, арты 150-200 чакырым алыстагы айылдардан келишкендер. Бөлөкбай Шеримбеков, Шамен Болотбеков, Нарын району.